Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасы маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз жаш саясатчы Төрөкан Жунусбеков. Негизи эле Төрөкан Жунусбековдун өзүнүн ишмердүүлүгүнө токтоло турган болсок, бул адам коомдук активист катары, жарандык активист катары ар бир орчундуу окуяларга катышуу менен өзүн тааныткан. Мындайча айтканда, кайдыгер адам эмес болгон. Кийинки учурларда саясатка аралашып, саясаттын чордонунда жүрдүңүз. Анан кийинки тапта ал эмес мамлекеттик ишканада эсептелинген Мегакомдо дагы кеңешчи кызматка бардыңыз. Андан кийин эле кеңешчиликти таштагандан эле жок болуп кеттиңиз. Баягы активдүүлүгүңүз жок, ошол эле коомдук иштерге, же болбосо өзгөрүүлөргө, окуяларга. Неменен алек болуп атасыз? Себеби эмне болду сиздин мындайча айтканда коомдон чыгып кеткениңизге? Коомдук активдүүлүктөн чыгып кеткениңизге? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мегаком компаниясындан иштеп, анан кийин биз болсо жогорку кеңешке катышуу ниетин билгизгенбиз. Ошо жогорку кеңешке катыштык. Жеке мандат менен Талас областынын Талас округунан 21-чи. Ошол шайлоо бүттү. Андан кийин да биз азыр өзүбүздүн жеке жер үй куруп атканбыз. Ошонун негизинен дагы бир топ эмелерге катышканга азыр убакыт болгон жок. Кудайым буйрса, бир жуманын ичинде ошо үйүбүзгө киребиз, бүтөбүз, анан кийинки процесстерге дагы активдүүрөөк катышабыз деп ойлоп атабыз. Көргөлүү болушуңуз менен анан Мегакомго иштегениңизде кеңешчи болду деди. Биз кеңешчини көбүнчө мындай түшүнөбүз. Бул формалдуу кызмат депчи. Кеңешчиликке бирөөнү коюп коет, бирок ал кеңешине деле эч ким кабыл албайт дегендейчи. Сиз эмне иштерди аткардыңыз ошо Мегакомдо кеңешчи болуп турганда, кеңешчи катары? Биз барганда максат ошо болгон, анткенде мындай эффективдүүлүгүн көтөрүү, пайданы көп табуу дегенчи. Анткени Мегаком компаниясы 100% мамлекетке караштуу болот да. Өкмөттүкү. Биз ошондо айтканбыз, ошо негизинен биринчи мамлекеттик кызматкерлерди анткенде Мегаком компаниясына өткөрүү. Анткени бул жерде альтернатива деле жок да. Анткени О компаниясын карасаңыз, ал Казакстандыкы, Билайн болсо Россияныкы. Мегаком Кыргызстандыкы, Кыргызстандан болгондо дагы ата мекендик өндүрүүчүлөр, ата мекендик ишкерлер деңиз. Ошол биздин акчаларыбыз бардыгы өзүбүзгө түшмөк, сыртка чыгып кетмек эмес да. Ошону бир топ аракет кылдык, эми ишке ашып баштады. Мен учурунда өкмөттүк жыйындарга алып чыгып, анан Мегаком компаниясынын байланыштарын сунуштап, эгерде патриот боло турган болсок, мамлекетибизди колдосок, анда ар бир тыйыныбызды ушу мамлекетке пайдалуу кылып колдонолу деген ниетте чыгарганбыз. Анан өзүбүз дагы чоң ушу министрликтеги бир топ адамдар менен барып сүйлөшүп, Мегакомдун корпоративдерин сунуштап, өткөрүп жаткам да. Анан мындай нерсе бар да, ошол эле депутаттыкка аттанып аткан адамдар, ошо мандатка жетебиз деп шайлоого катышып аткан адамдар кызматын убактылуу токтотушат. Мисалы, ошол шайлоо өнөктүгү башталып, анан кийин шайлоо өзү өтүп бүткөнгө чейинки аралыкта убактылуу токтотот. Сизде деле ошол мүмкүнчүлүк бар беле? Так эле кесе кетип калганын ордуна. Мен кийин өзүңүздөргө билгендей жаңы жетекчилик келген. Жаңы жетекчилик мындайча айтканда өзүнүн ойлорун менен иштегендей бир түр калтырды. Мындайча айтканда кеңешчиликтин кызматы кереги жок. Кызматы кереги жок дегендей кылчу. Анан ошого байланыштуу биз болсо айрда шайлоодон кийин кайра келип иштейин деген ниет деле болгон жок. Анан дагы бир нерсе бар да, ошол жанагы окуя болуп кетпедиби? Октябрда окуя болуп кетти дагы, анан кийин ошол Садыр Жапаров бийликке келди. Анан анын бийликке келишине дагы көптөгөн адамдар таасир беришти, жардам беришти. Мисалы, ошол эле сиз да ала турган болсок, анан ошол кызматка отуруп убактылуу президент болуп, анан кийин шайлоодо жеңип чыгышына өзүңүздөр аракет кылдыңыздар. Анан ошол адамдарды убактылуу түрдүү кызматтарды берип,
кимдир бирөөнү ошол маалда айта албайм, каржы полициясына отурбузду, ат фамилиясын айтпасак деле баары тааныса керек. Сизде болсо Мегакомго кеңешчи кылды, дагы кимди баардык кызматтарга коюшту. Бирок белгилүү мөөнөттөн кийин баардыгы бирден кетип отуруп, азыр дээрлик эч ким албай калды. Мындайча айтканда бул саясий оюн болдубу же болбосо чындап эле ошол жерге койгон адамдар иштей албай койдубу? Анткени азыр алардан эч ким калган жок. Жаңы команда келди, министрлер кабинети жаңы отурду. Баягы ошол президентти кызматка отургузууга түздөн түз аракет кылган, жардам бергендерден эч ким албай калды. Негизинен мурунку айтып аткан убадалардын баарын аткарылып жатат. Бардык шарттарды бирдей коюп жатат. Бул жагынан биз Садыр Жапаровго эч кандай күнөө кое албайбыз. Наоборот, колдойбуз. Анткени айтылып аткан убадалардын баарын аткарып жатат. Анан мен ал кетип алган адамдарды иштей албай калды, же болбосо кетирип салды деп айта албайм да. Башка бир себептер болушу мүмкүн. Анан бул нерсе дагы бар да, мисалы ошол эле таасир берген адамдар мурунку жардам берген адамдарды четке какты. Макул, президент антпеген күндө дагы анын жанындагы мындайча командасы деп. Анан азыркы тапта силер президент менен байланышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Анткени ошол октябрь айында билесиз, мындай ийиңиздерге тийишип эле чогуу чуркап жүрдүңүздөр да. Анан кийин чогуу эле мындай катарлашпазбы эле. Азыр байланыш барбы? Президентке өзүңүздөрдүн сунушуңуздар болобу, же болбосо маселеңиздер болобу, же жөн гана учурашып дегендей ал акыбал сурашып, негизи эле президентке мүмкүнчүлүк барбы байланышканга силерге? Мүмкүнчүлүктөрү бар. Сунуштарды дагы ар кандай деңгээлде беребиз. Тууралары чечилип жатат. Кээ бирлери болсо кандайдыр бир убакыттарды талап кылып күтүп турулуп атат да. Анткени азыр буга чейин чоң иштер жүрдү. Ошолор менен алек болуп, убактылары болбосо керек. Өзүңүз чыгып көрдүңүзбү бир башка бир маселе менен болсо деле? Чыккан учурларыңыз болду ошол президент кызматка отургандан кийин? Кызматка отургандан кийин чыккан учур болду. Сүйлөштүк, колдодук, биздин да маселени колдоду. Анан дагы бир нерсе бар да, жанагы сизге окшоп ошол чогуу жүргөн адамдардын айрымдары иренжий баштагандар да белгилүү да, ачык эле айта баштады. Биз ошондо жаңылыптырбыз, туура эмес кылыптырбыз, же болбосо ошондо оюмдан кайттым. Сизде андай канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Чындап эле баягы чогуу жүргөндөрдүн жартысыбы, жартысынан көбү же аз эле бөлүгү оюндан кайтып атабы? Жартысы кайтты, анткени кайткандардын көпчүлүгү ошол бир башка бир эме менен келген да, революциялык күчтөр менен келген. Жалпы командалык идея болгон эмес. Мисалы үчүн ошол эле айталы жанагы ГСБптен кетти деп атпайсызбы? Башкалар деле бүт бара ар кайсы жактан келген ар кандай ойдогу адамдар болчу. Алар өздөрүнүн ойлору туура келбегендиктенби же бири-бирине эмелери туура келбегендиктенби кетишкен да. Командалык көз караш жок болчу, жеке кызыкчылык атасыз. Силерде команда барбы азыр? Бизде команда бар, биз колдоп атабыз. Бизде жанагындай айткандай түртүп коюу же болбосо бир совсем ал мурунку баштаган баягы мындайча айтканда мурун бир программа, мурун бир идеяларды чогуу түзгөнбүз да. Ошолордон тайып кетүү же болбосо аларды токтотуп коюу, же болбосо бөгөт коюу иш-чарасы көрүнбөй эле, наоборот ошолордун баардыгы өзүнүн этабы менен ишке ашып баратат. Дагы деле иштеп атасыздар команда катары. Анан кечээ ошол Ош базарындагы Дордойдогу окуяларды көрдүк да. Мисалы ошол эле сатуучулар менен өлкө башчысы. Анан кээ бирлер айтат ошол өлкө башчысы базарларга барып жүргөнү жөнөкөй эле пиар. Элге жакшы көрүнүү деп. Экинчилери баалап атат, мынакей өлкө башчы болуп туруп катардагы соодагерлер менен жолугуп жүрөт, эл катары соода кылып жүрөт деп. Бул жерге кандай баа берет элеңиз? Бул жерге мындай жөн эле жаран катары. Мен мындай эле баа берейин, жөн эле жаран катары. Өкмөттүн мүчөлөрү алсыздыгын көргөзүп жатат да.
Алар мен мындай айтат элем, кагаз анан интригадан колу бошобойт да. Мен дагы ушул Садыр Нуркожоевичке сунуш берип кетет элем. Эл менен иштеше ала турган бир адамдар менен эгерде иш алып бара турган болсо, иши астыга жылат да. Кагаздар менен тегерегинде интригалар менен өзүнчө мындайча айтканда өтө кыйын болуп көрүнүп, бирок мындай иш жүзүндө эл менен байланышы жок экенин дагы көргөздү да. Эгерде ушул идеяны ошонун өкмөтү же андан кийинки аким болобу, же болбосо налоговыйлар болобу, министрлер ушуну жасай турган иш болчу да. Эл менен жолугуп, өздөрүнүн саясатын түшүндүргөнчү. Ошону түшүндүрө алышкан жок. Эл болсо туура эмес кабыл алды. Мындайча айтканда бунту айтып чыкканда элге түшүндүрүү иштерин эч ким жүргүзө алган жок. Анан президент башы менен өзү барып отуруп элдерге түшүндүрүп жүрөт. Бул деген ушул эле кадр саясатынын аксап аткандыгы. Кадр саясатты ким жүргүзүп атат азыр? Кадр саясатын президент өзү жана тегерегиндеги администрациясы, өкмөтү ушул. Демек, президенттин ошол кадр тандоодо мүчүлүштөрү бар экен да. Мүчүлүштөр бар. Анткени буга чейинки президенттер деле ушундай эле бир жолго түшүп калышкан. Алар өздөрүнчө эле бир пландарды түзүп беришет, өздөрүнчө эле бир нерселер түзүп берет, бирок реалдуу ишке ашпайт. Анткени эл менен байланыш мындай түшүнүшүү мамилеси дал келбейт да. Эки бөлөк тилде сүйлөшөт. Ошол жерде мынакей программалардын баарын түздү, ишке ашып келгенде эл кабыл алган жок. Аны ким аткарыш керек эле? Аны ошол министрликтер, ведомстволуктар, тиги ылдыйкы эмелер эл менен чыгып сүйлөшүп туруп бир сунуштарды. Кээ бир сунуштар жакпаса, президентке ортого айтып барыш керек болчу. Элде мындай сунуш болуп атат. Бул жерин бир аз коррекция берели депчи. Анан президент өзү мына базарга чыгып алып туруп, мына 8 миллион, 10 миллион, 15 миллионго чейин көтөрөйүн деди. Кандай десте тигүү деп эл менен акылдашып эзептешип жүр да. Коомдук угууларды аткарып атат деңиз. Ошолорду жана ылдыйкы ортодогу звенолор аткарыш керек эле да. Алар эмнеге аткарылган жок? Эл менен эмнеге сүйлөшө алган жок? Сүйлөшө албагандарды жумуштан кетириш керек да. Түшүндүрүш керек. Мына эл менен түшүндүрдү эле, элдер түшүндүрүп, андай болсо биз андай ойлогон эмеспиз. Бизде толук маалыматыбыз жок экен. Мындай болсо биз колдойбуз деп атат. Ошондой иштерди жүргүзүш керек эле. Ошондой кишилерди албаган себептен эл менен бөлүнүп калат да. Буга чейинки президенттер бөлүнүп калган. Бул киши бөлүнбөгөн аракетин көрүп атат, анткени элге өзү чыгып атат да. Эми ошондой критерияны дагы мындай алыш керек да, мындайча айтканда ойго алып туруп, ошол жагын карап туруп дагы бир кадр маселесин чечиш керек. Бизде 6 миллион эле. Ортодо бир резюме, анан кийин бирдеке тиги эмелерди көтөрүп келишет. Өзүнүн бир көз боямоочуларчы. Анткени ошолор көргөзгөн эле нерсени президент көрөт да. Ой, буягын баары акмак экен, тигиндей экен, мынакей деп элечи. Ишке эл менен иштешип келгенде эле бардыгы кумга сиңген, жана страус сиңмей позада туруп атат да. Азыр мисалы биз министрлер кабинеттен жактырбай атабыз, иштей албайт деп. Өзүбүз 6 миллион эле калыппыз. Бардыгыбыз мындайча айтканда баш көтөргөн, ким баш көтөрсө анын баарын тааныйбыз. Кимден сунуштайт элеңиз? Кимге? Министрлер кабинетине. Төрагасына. Министрлер кабинетинин төрагасына мен ошол Акылбек Жапаровду эле сунуштайт элем. Мен ойлойм, Акылбек Жапаров мурункудай Акылбек эмес. Мурун чынында ал кишинин башы аябай жакшы иштейт, бирок мурун мындай бир башка жакка дагы иштейт да. Мисалы үчүн любой эле адамдардын башы иштейт, бирок уурулукка да иштечү эле да аларчы. Бүгүнкү күндө Акылбек Жапаров элге, журтка, мамлекетке иштейт деп ишенип атам, анткени ал киши азыр 5 вакыт намазын тургузган, мындай ыйманы көтөрүлгөн. Мен ойлойт элем, ошол мамлекеттик кызматка Алладан корккон ыймандуу адамдар келсе. Министрлер кабинетине кимдерди анда алмаштырыш керек деп ойлойсуз? Эгер Акылбек Жапаров өзү калды төрага катары, анан кайсы министрди же болбосо ошол эле министрликте иштеп аткан министрликтин даражасындагы кызматкерлер бар да. Электен кимдерди өткөрүш керек, кимдер кетиш керек дейсиз. Анткени сиз жогоруда сөз кылдыңыз. Министрлер кабинети аткарат, ишти толук аткарбаган үчүн президент өзү жүрөт деп. Демек кимдерди кетиришибиз керек? Мисалы үчүн ошол налоговый ишин жаза албаган үчүн ошону түшүндүрүү иштерин президент өзү чуркап жүрүп атат. Аны алмаштырса болот, налоговый. Мисалы үчүн тиги Минздравдын идеялары жакшы,
Бирок элге түшүндүрүү ушундай бир командасы жок болуп, ада өзүнчө калдактап чуркап жүрүп атат да. Анын пресс службасы, анын заместительдери, эгерде мыкты бир орун басар болсо, ошол орун басар эле бүт иштерди жайгарып коймок да. Жумабеков менен сүйлөшүп, башкалар менен сүйлөшүп, ортодо кетип аткан баягы реформаны туура түшүндүрүп, ар кимди өз ордуна коймок. Анан тиги киши жөнөкөйлүүлүгүн баягы саясатта мурун иштебегендиги билинип калып атат. Мындай элге эмеси жакшы жакпай, анан кийин кээ бир адамдар аны тетир бурмалап туруп, мынакей акмак Турбаев, тигиндей Турбаев деп көрсөтүп коюп атат да. На самом деле ал киши деле реформаны жүргүзөйүн, жакшы иштейин деген аракети бар, бирок ошол деңгээлде иштей албай жатат. Аны деле мисалы үчүн замдары, пресс службалары жакшы иштей албай. Демек, министрдин баардыгы эле жакшы болуп атат, президент эле жакшы, анын замдары менен эле аткаруучулар. Пикириңизде? Жок, эми кээ бир министрликтер иштей албай атат да. Мисалы, так айтсак. Иә. Сиздин көз карашыңыз менен так айтсак, кайсы министрди айтат элеңиз? Мынакей тиги эми өзүнүн аппараты менен жакшы иштей албай атат. Министерство здравоохранения. Саламат сактоо. Демек, Алымкадыр Бейшенариевди алмаштыруу вариантын карап көрсө. Алмаштырбаса дагы өзүнүн тиги орун басарларын, эмелерин күчтүү командасын топтоп алса болмок да, министерствогачы. Эми мамлекеттик саясаттан сыртка чыгалы дагы азыр комузда болуп аткан окуяларга токтололу. Анткени буну сиздин пикириңизди сурап атканым, ошол эле убагында ар бир ушул сыяктуу окуяларга сиз өзүңүздүн оюңузду айтып, ал эмес ошол жерде туруп кыйкыргануучуларыңыз да болгон. Ошол эле митингди, пикеттерди айта турган болсок, мынакей азыркы тапта ушул басма сөз кызматынын айрым өкүлдөрүнө каршы, ошол эле жанагы кыргыз тажик окуясында, же болбосо дагы бир башка себептер менен жабылсын, же болбосо дагы ишинде түзүлүшүндө башка бир өзгөрүүлөр болсун деп талаптар коюлуп атат. Мисалы үчүн Кыргызстандын ичинде иштеп атып, анан Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеген маалымат каражаттары болуп атат да. Ошол айтып келгенде Клоп, Азаттык, Кактус Медиа, Вести Кейджи дегендер. Алар болсо өткөндө бир сыйра көргөздү, кандай жазган. Ошого жөнөкөй бир адамдар азыр мамлекеттүүлүктү бекем туткан, мындайча айтканда патриоттор ошолор аябай ачуусуна тийип атат. Бирок алар жаңылып калганын мойнуна алып кечирим сурап атат да. Биз баарын эле кечирип атабыз. Ал эмес мына кече министр дагы алда таластык, алда аферист деген сөзүн кечирим сурады. Таластыктар баягы ачууланып аткан таластыктарды унчукпай калды. Эми жаңылып калыптыр. Анан кийин ал жерде дагы мисалы ошол эле башкасын айтпасак да, Кактустагы баягы жарыяланган материалында кечирим сурады. Бул жерде ооба адамдык фактор ойноп кетти. Ошондой окуя болуп аткан, шашып атылганда ошондой болуп кетти. Кечирим сурады, түшүндүрмө берди. Бул жерден балким кечирип коюу жетиштүү болор. Анткени бул деле башка бир басылмаларга, бүт редакцияга себеп окуу болуп, сабак болуп берди. Мындай болуш керек да. Мына азыр өтө грубый ошибка берди. Анткени булар ушундай жазышпадыбы? Тажикстанга Кыргызстан өзү нападение берди деп, бул өтө чоң. Тажикстандын берген нерсесин алар Тажикстандагы журналисттер жазганда бул жака мынакей Тажикстан ушуну жазып атат деп көргөзөбүз деп, ошол жерден кичине чекилип кетти деп мойнуна алып атышат. Эми бул жерге балким кечирип коюп, ошону менен тынчытып коербуз. Кечирип коюп, тынчытып коюу эмес. Башка журналистикага сабак болду да бул. Мындайча айтканда, бул баарына ошондой выговор берилиш керек да. Мисалы үчүн ошол эле министрге, ошол эле тиги Кактустарга экинчи кайталанып турган болсо сразу ошол редакция жабылсын. Болуп берки министр болду, жумуштан кетсин дегенде ошондой бир кечирим сөз эркиндиги бар да, министр жооп бербейт да буга. Кечирим болот. Бирок анан кайра кечирим болбойт да. Ошон үчүн выговор деп ошон үчүн айтат да. Жок, азыр анда коомчулук азыр өтө деле дүрбөбөй, азыр деле тынчып калганга сиз каршы эмессиз? Жок, бул катуу буга деген эскертүүнү катуураак бериш керек, башкалар да уксун. Жана эмкиде да ушундайраак боло турган болсо, анда түзүлө жабууга алып бара турган бир жагдай түзүлүш керек да. Эми эмкиде деле кайра бир нерсени жазып коюп, анан кечирим менен жабылып кетпеш керек да. Эмкиде уже жабылыш керек. Эмки жөнүндө сүйлөп калдык. Мынакей ак өргөңүз бүтүп, курулуш иши бүтүп, чарбаңыз бүттү.
мындайча айтканда тыл бекем болду. Эмне менен алектенесиз? Кандай пландарыңыз болуп атат? Кимдер менен сүйлөшүп атасыз? Ошол эле жарандык активисттер, же болбосо ошол эле саясатчылар, экс депутат болобу, азыркы депутат болобу, кимиси менен макулдашып, нелерди пландап атасыздар Кыргызстандын келечеги үчүн? Эми Кыргызстандын келечеги үчүн азыр ошо Садыр Жапаров, Камчы Ташиев баштаган жетекчилердин идеяларын буга чейин колдоп келгенбиз. Ал кишилер ал идеядан тайбай ошол идеяларды ишке ашуунун үстүндө иштеп жатат. Биз аларды колдоо менен өзүбүздүн дагы бир сунуштарыбызды, жардамдарыбызды беребиз деген бир ойлордо болуп атабыз. Сунуштарыңыздар кандай? Болжолдуу бир макети бар да, но нерсени айтабыз деп. Азыр бардыгын кагаз түрүндө, формалдуу түрдө жазып алсаңыздар дагы идеялар бар да, эмне сунуштарыңыздар болот? Ошол эле ар бир тармактарда мындайча эл менен тыгыз иштей турган бир адамдарды, ошондой адамдарды тартыш керек. Например, тоо-кен иш жагында дагы Кыргызстандын баардык жеринде эле иштеп атат. Бирок жергиликтүү эл менен кагылышы болгондо түшүнбөстүк иштери үчүн болуп атат да. Бул Атамбаев, Жээнбеков, Бакиевдин учурунан бери ушундай ызычуулар көп болгон, инвестор менен жерге эл келише албай ызычуулар болуп кеткен да. Ошондой ызычуулар болбош керек да. Ортодон сүйлөшүү иштери жүргүзүлүш керек. Ушундай иштердин баардыгын аткарыш керек. Мисалы үчүн могу ККМдыкы деле бир топ бир чети уят, анткени президент өзү чыккандан кийин ошол тиешелүү жетекчилерге жок дегенде мындай эскертүүлөрдү берилиш керек. Эгерде дагы ушундай эмететин болсо, анда кызматтарынан алмаштырылуу иштери жүрүш керек да. Бул президент деген ушул бир кассовый аппарат үчүн ар бир базарларга чыгып өзү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрүү болбойт да. Ошондой кишилерди, эгерде мындай кишилерди мындайча айтканда өкмөттүн ортосунда албаса, ушундай саясат жүргүзбөсө, эл менен бийликтин ортосу ажыроо чоңоюп кетиши мүмкүн. Кийинчерээк жанагындай мурунку президенттердиндей эмелерге, кесепеттерге барып калышы мүмкүн да. Демек, жакын арада Төрөкан Жунусбековду биз коомдук жайлардан тагыраак ошол коомго байланыштуу түрдүү окуялардан кайра активдүүлүгүн көрө баштайт экенбиз да. Ооба, эгерде туура эмес болуп аткан жерин туура эмес болуп атат деп айтабыз. Учурунда мына казинолорду иштетип баштайлы дегенде биз ал иштеткен жакшы эмес деп өз учурунда ниетибизди айтканбыз. Ошондой эле башкаларды да айтабыз. Эмне үчүн айтабыз? Анткени ошо президент эгерде ниети таза болсо, ошону сактап калыш максатында. Мисалы, ошол эле мамлекеттик коммерциялык ишканада иштедиңиз, өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү көргөзүп келатасыз. Азыр кайсыл тармакты жетектеп кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз жетет? Эгерде бүгүн мынакей жогоруда сындарды айтып атпайсызбы? Ошол аткаруу бийлигинде эл менен аралашкан, иштеген адамдар жок болуп атат депчи? Ойлойт элем, азыркы жанагы Министерство инвестиций деген бар эмес беле? Ошол жака бир орун басар болуп, анан ошо инвестор менен элдердин ортосунда бир иштерди алып барып, түшүндүрүү иштери менен ушундай иштерди алып барсам деген ойдомун. Сиз ошого дараметиңиз жетет деп ойлойсуз. Мындай ишенесиз өзүңүзгө? Мурунку тажрыйба менен, көз караштар менен талаптарга жооп берем деген оюңуз бар. Рахмат сизге, себеп дегенде жогоруда айткандай үйдөгү маселелерден убакыт бөлүп келгениңизге. Бизге да кызык болгон. Негизи ушул баягы президенттик кызматка алып келүүгө таасир берген, ошолорго жардам берген адамдар азыркы учурда биз кетпегенибиз, саясий аренадан жок болуп кетти. Жекече кызыкчылык жок да. Мисалы үчүн бир адам жумуштан кетсе, ал жекече таарынып кетип калгандай эмес да. Биз анткени жалпы буга чейин программа, идея эмелердин баарын чогуу түзгөнбүз. Ошол идеялар кетип атат. Мындайча айтканда адамдар алмаша бериши мүмкүн, бирок баягы корабль өзүнүн максатына кете бериш керек да.
түшүп чыгып кете керек. Эгерде башка бир жакты көздөй бет ала турган болсо, анда чечкиндүү өзүбүздүн ойлорубузду айтып чыкканга даярбыз. Рахмат сизге. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогорудагы маекте жыйынтыктап отурабыз. Эсиңиздерге сала турган болсок, ушул октябрь окуяларында, 2020 жылдын октябрь окуяларындагы активдүү мүчөлөрүнүн бири, ошол маалдагы Садыр Жапаровдун бийликке келүүсүнө чоң салымын кошкон Төрөкан Жунусбеков болду. Кийинки жолугушканга чейин, кийинки цензурасыз маекке чейин жакшы туруңуздар.